Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşlerim, Kırgız elim, bir tuğanlarım. Keçe bir Kırgızстаныбызda депутат болуп отурган ал инсанды ким шайлаган билбейм, кандай бир акмак шайлаган билбейм да. Арслан Малиев деген фамилиясы айтып турат, мал деген мааниде. Малдыгыны көрсөтүп жатат да бул жердечи. Ал акмакка ким отчет берип атат? Бир сабаттуу инсандар ага эмнеге отчет бересиңер силер ага? Ал инсанды ким шайлады андай жерге? Адал өндүрүш боюнча эмнеге отчет бересиңер андай динсиздерге, теңирчиге? Мусулмандардан бирөөнү шайлабайсыңар, мусулмандарга бар отчет бербейсиңер ушу адал арам жөнүндө. Бул теңирчи болгон, ислам мамлекетини колдобогон, мусулмандарга каршы чыккан инсан сакал жөнүндө да айтып атат да, бир мурут коюп алып бир. Бул инсанды мен чөбөргө окшотом чындыгындачы. Келбети чөбөрүнүн өзү. Алла каргыш кылган инсандар буга окшогон акмактар. Чөбөрдөй болгон акмак. Сен жанагы бир жана оозуна чөп тиштеген, жүн тиштеген чымчыктарга окшойсуң сенчи. Эркектерде сакал болот. Sen akmak bilbeysinbi? Sen oğuzunu jağıp otur. Arslan Maliyev. Sen Arslan деген söz atыңдағы Arslan Alaydıga okşop ketip atat sen akmaktın. Sizlerden tamınыңар bir, tügüңөр bir. Sağa okşagan insanı men Kırgız debeyim da mençi. Kırgızın düşmanları deb elesetem men. Атасынан мурда сакал койбойт деген мааниси бул атасынан мурда балага сакал чыкпайт деген мааниси. Ошо мааниде айтылган бул сөздөр. Сага окшогон акмактар, теңирчилер. Эч качан мусулмандарга, бизге, кыргыз элибизге эч качан бир пайдасын тийгизбейт. Сага окшогон акмактардын үстүнөн ана жөөттөр колдойт сага окшогон акмактарды. Агахан деген мектепти да колдогон, паранжыга, сакалга каршы чыккан, гейлерге уруксат берген, дагы бир ош шаарыбызда 67 аял киши катталган, Грузия, Кипр, Израиль мамлекеттерге төрөш максатында, эне болуш максатында төрөп берип эле $22,000 кетип аткан акмактарды колдогон, сага окшогон акмактар колдогон. Сага окшогон акмактар эч качан Кыргызстан мамлекетибизге, кыргыз жерибизге эч качан пайдасын алып келбейт. Бул сен сага окшогон инсандар зыян алып келиши мүмкүн, пайдасын бербейт. Сага окшогон акмактарды ким шайлады экен бул жака? Депутат болуп отурушкан ким шайлады экен? Сен татыктуу эмессиң, сен акмак. Арслан Малиев сага окшогон инсандарды Малиев эмес, Арслан Мал деп коюш керек да. Кыргыз элим, качанга чейин биз мусулмандарды өзүбүздүн кыргыз улутубузду басмарлатып коюп, да бир өтө сабаттуу инсандар барсаңар, өтө сонун болмок ошол парламентке. Өтө сабаттуу болуп туруп, ал инсандарга отчет берерден мурда четко отчет берип коюп, далили менен отчет берип коюп чыкмаксыңар. Шарият эмне, каяктагы шарият десе унчукпай отурасыңар. Анан дагы сакал койсо болбойт атасынан мурда деген сөздөрдү сүйлөсө унчукпай отурасыңар. Эмне үчүн конкретно жооп берип койбойсуңар? Сен жаның аралап алар. Андай учурларда ага ошон инсанды барып туруп мойлосун жулуп алыш керек. Мурутунан жулуп алыш керек ага ошон инсанды. Тилиңерди кысып унчукпай отурасыңар, сүйлөсө, басмарласа. Бул кандай халал кебетеби деп басмарласа унчукпай отурасыңар. Сотко бербейсиңер, кандай бир акыңар бар силердин сотко беришке. Мен сакал коембу, койбойм, өзүм билем дебейсиңер, унчукпай отурбастан. Сабаттууларыңар бар ошол жерде катуураак айтып койсоңор болмок. Ал сүйлөсө унчукпай отурасыңар. Мусулмансыңбы? Сакал коетасыңбы? Сакалыңа жооп бербейсиңби? Сакалыңа жараша жооп бербейсиңби эркек болсоң? Эмне үчүн барасың ал жерге? Жооп бере албасаң, ошо малга жооп бере албасаң, эмне барасың ал жерге?
Qanday namussuz insonsыңар силер, Қалпақ киіп алсын, сақал қойып алсын. Не үшін айтпайсың өзді ошол учурда? Сен менің келбетіме ақсырма деп жооп бербейсің. Ал жерде катуу жооп берип туруп, барып мурдунан жулуп алыш керек эле ошол акмакты. Унчукпай отурасыңар. Басмарлап атса. Бу ошол инсандарды чара көрүп туруп, туура жолго салыш керек бу акмактарды. Бу акмактарга бир сотко берип туруп, бу акмактарды туура жолго салып коюш керек. Катуураак жаза бериш керек бу ошол акмактарга. Акбалага ошогон акмактарга, буга ошогон акмактарга, TikToктон булгалаган буга ошогон акмактарга бардыгына жаза бериш керек. Унчукпай отурбаш керек, буга ошогон акмактарга жооп бериш керек өз убагында. Жана күн сакалга чыкты, паранжыга каршы чыкты, унчукпай отурдуңар. Мусулмансыңарбы? Ал парламент отурасыңар, не жооп берип койбойсуңар ошогон акмактарга? Ошол жерден бир аз четтен чыгып кетип атасыз. Өзүңүзгө этият болуп сүйлөңүз. Этият болуп сүйлөңүз, өзүңүзгө карап сүйлөңүз деп жооп берип койбойсуңар. Парламент отургандар барыңар эмне, алардан эмне коркосуңарбы? Не жооп берип койбойсуңар? Араңардан патриот жигиттер барбы? Ишиң эмне сенин деп жооп берип койбойсуңар. Ал акмакка адалбы, арам айырмасы жок. Ал мал ал адалды түшүнбөгөн мусулман эмес, ага пайдасы жок, ага зыяны жок түшүндүрүштүн. Мусулмандарга түшүндүрбөйсүңарбы? Ошо адал нерсени түшүнгөн инсандарга түшүндүрбөйсүңарбы? Келип ошо акмакка отчет бересиңерби? Теңирчи болгондорго силер отчет бересиңерби? Ошо адал, арамды айырмалаган инсандарга жооп бербесеңер болбойбу? Ошого отчет берсеңер болбойбу? Биздин динибизге асылбасын, биздин сакалыбызга, биздин келбетибизге асылбасын. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, буга окшогон инсандарга чара көрүңүздөр. Бул сөздөрдүн сакалга, паранжыга, хиджабка, жолукка, биздин ушул бир келбетибизге асылып аткан бул сөздөр жакшылыкка алып келбейт. Өз убагында ушундай иштерге чара көрбөсөңүздөр, бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Бир күн биздин кыргыз эл катуу көтөрүлөт, буга окшогон акмактарды жок кылат. Сиздерден сураныч, биздин сакал койгон, жолук салынган, өзүнүн динине бекем болгон, намаз окуган инсандарга асылбасын. Болосо биз чогулуп, буга окшогон инсандарга чара көрөбүз. Биз чара көрүп, биз кол көтөргөнгө чейин сиздер өзүңүздөр чара көрүңүздөр. Биз ошону суранабыз. Биздин сакалыбызга, паранжыбызга, жолугубузга, биздин динибизге асылбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.